Амансыздарбы эжен сүйүктүү көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Гулина Айтмурзаева. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы филармонияга кинофестивалга келип калдык. Бул фестивалга кандай коноктор келди, дегеле фестиваль кандай өтүп жатат, сиздерге кененирээк маалымат алганга кеттик анда. Barınızlarda kutluklayım istedim görüşler. Bugün bizde çok bayram kutlu olsun. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай жүрүсүз? Жакшы, абдан сонун. Бүгүнкү фестиваль жөнүндө айта кетсеңиз. Мен бүгүнкү фестиваль кандай десем, аябай жакшы уюштурулган окшойт. Эл аябай көп. Мындай көрбөгөн жүздөрдүн баарын көрүп атам. Эми негизи бул жакшы, мындай нерсе болуп туруш керек. Анткени пикир алмашып, таанышып дегендей. Сонун мындайлар көп уланыш керек бизде. Бул фестиваль жөнүндө мен 2 күн мурда эле билгем. Мен карындашым айткан. Ушундай фестиваль болот. Барасызбы деп айтса, макул, барып келейин деп айттым. Болду, билбейм. Анан карындашым айтты деп калдыңыз. Карындашыңыз кино тармакта жүрөбү, иштейби ушундай? Жок, мектепти быйыл бүткөн. Жөн эле киного кызыгып жүрөт. Бүгүнкү фестиваль биринчиден мен биринчи жолу ушундай масштабтуу фестивалга катышып атам. Мен үчүн аябай жаңылык, аябай жакшы болуп атат. Элдин баары ушул жакта экен. Аябай толкунданып, сонун болуп атат. Мындай фестивалдар дагы көп болсо, бул жерде биз эле бир эле Кыргызстан эмес, чет өлкөдөн келгендер да бар экен. Алар менен дагы көрүп, эл таанып, эл көрүп жакшы болуп атат деп ойлойм. Буюрса мындан ары наамдарды дагы көрөбүз деген үмүттөбүз. Жылдары өлүгүүсүнүн туу чокусуна жетип, Кыргыз керемети деген даңсалуу аталышка ээ болду. Кыргыз киносунун негизги пайдубалы Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен байланыштуу. 1960-1970 жылдары Кыргыз жаш режиссерлордун толкуну жаралып, тасма тартууну башташат. Мери Субукеев, Тайгак Кечүү, Дөнөмүш Океев, Ак Элбестин тукуму, Болот Шамшиев, Кара Шашуусундагы Атылган ок, Ак кеме, Геннадий Базаров, Саманчынын жолу, көчө тасмаларын тартуу менен кино дүйнөсүндө жаңылык жасашат. Акыл кайдада шаарда суицидтер өтө көп болуп кетти. Мен деген Кытайга айтам да, менин апамды да бешикке киргиз деп айтам да. Жадегиский вопрос. Камыскын берип турган. Менин оюмча экинчи жолу өтүп атат да, аябагандай ушул жолкусунда өзгөчө болду деп ойлойм. Анткени ушунча өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай коноктор, кандай тосуп алуу болду, экрандан көрсөтүп атканы аябай бийик деңгээлде болду деп ойлойм. Аябай жакты быйылкысы. Көч бара түзүлөт дегендей, быйыл мурдактан көп пайызга жакшы. Ушунчалык мен келечекте Кыргыз биздин фестиваль өзгөчө болот деп ишенем да. Бул мындай, мен былтыр дагы муну айткам, азыр да кайталап коеюн. Биз муну 30 жылдан ашык күткөнбүз. Анткени бизде мындай фестиваль эзели болгон эмес.
эзели болгон эмес дейин. Бул Советтер Союзунун учурунда 76-жылы бул Советтер Союзунун өзүнүн кандай дечи смотр дечи эле фестиваль эмес, бир смотр ар бир республиканын 15 киносунун эң мыктысын мындайча айтканда даңазалашчу да. Ошо гран-при, лучший режиссер, актер тигиндей мындай деген. Ошол мисалы Сүймөн Чокморов 5 жолу мыкты актер болуп алган Советтер Союзунун башка фестивальдарында болгон. Баку, Алматы ушундай деп. Анан бир эле жолу Фрунзеде өткөн 76-жылы ошондо башкы байгени ак кеме алган Болот Шамшиевден. Андан бери мындай фестиваль эзели болгон эмес. Мына былтыр болуп атат, мына быйыл болуп атат. Мунун мааниси эмнеде? Бул биринчиден биздин жаш режиссерлор дүйнө жүзүнүн эң мыкты кинолорун көргөнгө мүмкүнчүлүк алып атат. Бул фестивалдын эң жогорку максаты бул бир. Экинчиден чет мамлекеттен келген продюсер режиссерлор биздин жаш балдарды көрүп кинонун Кыргызстан бар экен деп кийин тандалып атканда Кыргызстанды сөзсүз түрдө белгилеп алышат да. Бул эки. Үчүнчү бул жана питчинг жаш балдардын ошо проекттерине колдоо көрсөтүү. Мен оюмча ушул нерсе кыргыз киносунун бир дүйнө жүзүнүн өтө турганын бир чоң босогосун аттоо деп эсептейм. Ошондуктан барыңарды бул кыргыз киносу чоң майрам. Мен ойлойм жогорку деңгээлде өттү. Былтыр да катышкам, быйыл да катыштым. Быйыл эң жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Уюштуруучуларга Акчол Байке Бекболотовго айрыкча ыраазычылыгымды билдирем. Анткени бул Кыргызстандагы кино индустриясында, кино чөйрөсүндө эң бир жогорку деңгээлдеги иш-чаралардын бири болуп калды. Дагы ийгиликтерди каалайм, албан ийгиликтер болсун, дагы жакшы кинолор жаралсын. Анан бардык катышуучуларга мен ийгиликтерди каалайт элем. Катышкан фильмдердин трейлерлерин көрдүк. Кыргыз киносу жана Орто Азиядагы бүт эле кинолор, Өзбекстан, Казакстан барысы өсүп атканыбыз мени аябай кубандырат. Азыр көрүп, фестивалдын ачылышына катышып, деги эле катышып аткан тасмаларды көрүп, анан ушул ичибизден аябай сүйүнүп атабыз. Биз да ушул деңгээлге жетели, биздин тасмаларыбыз да ушундай фестивалдарга катышсын деп. Анан бул да биз үчүн чоң бир мотивация болуп атат. Өтө бийик деңгээлде өтүп атат. Бул экинчи кинофестиваль, уже мен көргөнүм деңгээл көтөрүлдү. Анан фильмдердин дагы деңгээли көтөрүлүптүр. Бул жолу мага аябай кызык болуп атат. Кайсы фильм жеңүүчү болуп чыгат. Жана бул эл аралык кинофестиваль болуп, биздин кинобуздун өнүгүшүнө аябай чоң бир салым болот деп ишенем. Эми бул кинофестиваль алгачкылардан болуп, былтыр биринчи жолу болгон. Быйыл экинчи сапар болуп атат. Жылдан жылга өсүш болуп атат. Элдер көп келип атат. Мунун келечеги кең болот. Аябагандай бизге керектүү фестиваль. Жакшы жаңылыктарды күтөбүз дагы. Сиздин оюңуз? Мен фестивальга биринчилерден болуп келип атам, биринчиден болуп. Мага фестиваль аябай жакты, дагы да өнүгүшүн каалайм. Анан баягы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн фестивалдын максаты эмне? Кандай фестивалдын биринчиден багы биз кино жаатында биздин кыргыз фильм башка жака катышып атпайбы? Канча деген сыйлыктарды алып атат, Анан ушунчалык даражага жеткенден биздин өзүбүздүкүлөрдө өзүнүн жеринде өткөрүп атат биринчиден. Анан биздин эл ушул кино жаатына тартылып, киного кызыгуусу, искусство болгон кызыгуусу артат деп ойлойм. Анткени деген мындай жаңылык байма-бай башында азыр бири экинчи жолу гана болуп атса, бара-бара элдер агылып келет деп ойлойм да. Бул адамдарды маданиятка тартуу биринчиден. Кино деген биздин күзгүбүз да, бул деген өзүбүз. Ушул ар бир жактын мыкты фильмдерин көрүшүп, ушундай өздөрүнө бир ачылыштарды табат ар бир көрүүчү. Менин оюмча негизи ушул кино тармагын өнүктүрүш үчүн биздин Кыргызстанда маданиятыбызды мындай алдыга чыгарыш үчүн ошо, анткени маданият бул аябай маанилүү нерсе. Негизи мындай өлкөбүздүн, коомубуздун өнүгүшүнө мындай салым кошо турган нерсе да. Ошо. Бул кино деле эмедей да, ынтымакты алып келет да. Ошо кино аркылуу жашоо турмуштун бири-биринин салт-санаасын көрүү, бири-биринин мындай ынанышуу да. Көптөгөн эмеселери бар. Сиздин ой пикириңиз? Менин оюм боюнча бул адамдардын ички сезиминдеги болгон нерсени сыртка алып чыгуу деп ойлойм.
жана бул жакка кошулам. Былтыркы кинофестивальда мен жюринин президентине жардам берип жүргөм. Бул Семих Каплан уулу Турциядан болгон. Мени түркчө билесиң деп ага кошуп Бишкекти көрсөт деп айтышкан. Алар аябай жакшы көрүштү, кинофестивалды аябай жактырышты. Эми бул жыл болсо Ирандан келишиптир жюри, Өзбекстандан бар, Казакстандан. Бул жана биздин достукка дагы аябай чоң жардамы, чоң салымы, культуранын көтөрүлүшү ошол. Анан бул китеп боюнча сурай кетейин дедим эле. Айтышыңыз боюнча бул китеп сизди жаш кезинде тарбиялап калды дейсиз, ошондой өзгөчөлүктөрүн айтып. Бул Зигфрид Кракауэр, бул немистин кинокритики, бул менин оюмча 30 жылдары, 20-30 жылдардагы кинолорго анализ жүргүзүп, анда укмуш дүңгүрөп аткан учурда ошонун негизинде бир 50 жылдары ушул китепти жараткан. Бул теория кино реабилитация физической реальности деп турат. Бул негизи кинонун табити эмнеде ошону ачып берген да. Ошондо кино жаңыдан ачылып аткан режиссерлорго муну ачып берген. Ушул менен көп режиссерлор тарбияланган. А мен болсо билбей туруп эле студент кезде ошол кино тууралуу журнал болобу, кино болобу менен в ГИКте окуган жокмун да. Сатып ала берчимин да. Ошондо ушул китепти сатып алып, ошол менен окуп, ошонун негизинде сары жазда мугалим болуп иштеп жүргөн, ошо менен тарбияланып, менен билимим ушуну менен калыптанган десем болот да. Анан кийин бирөөнө берип койсом ошол бербей качып ушул күнгө чейин китепсиз калгам да. Анан мына азыр Султан Усубалиев мен ошонунду угуп калып, атайын Москвадан сатып алып келип мага белек кылганы бул чоң эме, мен үчүн бул чын эле чоң кубакко. Мындайча айтканда, кандай десе, белек эмес, бул сыйлык десем болот да. Ошентип Бишкек эл аралык кинофестивалынын ачылыш азими аяктады. Бул кинофестиваль 11-июндан баштап 15-июнга чейин көргөзүлөт. Анда эмесе бүгүн сиздер менен мен Гүлин Айтмурзаева болдум.